Байкасаңар керек, ушул мына келгенде мен азыр тияка киргенде караганда азыр уже бул жерде эле бир 20дай бала аутисттер жүрөт. Аутизм, ЗПР, РАС менен жүрөт. Бул деген жана акылы кем болуп калган балдар бар. Bunun bari teң жөн эле болбойт. Бул жөн эле болбойт тугандар. Кыргызстанда миңдеген балдар бар. Түшүнөтсүздарбы? Демек биз кыргыз эли айланайындар көп дуа кылып, көп ниетибизди оңдоп, көп садака берип, көп динибизге көңүл бурушубуз керек. Bir айылда бирөө болот эле. Азыр bir айылда 100 болуп калды. Бала төрөгөндөн коркуп атышат азыр. Анткенсе, субханалла, 10дон 9 ошондой болуп калат. Ошол себептен мынакей ынтымак кылып, Кудай деп, курманчылык кылып, молдосу деп алат, истисқа деген жамгыр тилеп сурап чыккан. Жана түшүмдүн төлөмөй алгандан кийин ошонун үшүр зекетин берген. Мына ушул амалдарды кылыш керек. Мына ошондо иншалла сиз менен биздин жашообузда эмелекинде айтып аткан нерсе болбойт.